Жаштардын айылдан шаарга агылуусу акыркы жылдардагы тенденцияга айланды. Өзгөчө бул көрүнүш кыздардын арасында да даана байкалат. Кызык чери жогорку окуу жайларын аяктаган кыздарыбыз айылга барып турмуш курууга баш тартып, шаарда калып жашоону самашат. Кыздардын көпчүлүгү айылдагы жашоо шарттын жоктугунан улам көпчүлүгү шаарга умтулушат. Мындан улам бойго жеткен кыздардын саны жокко эсе. Азаттык плюс бүгүн студияда жаштар арасында кеңири таралган жогорудагы көрүнүш. Башкача айтканда, тренд тууралуу жана эмне себептен кыз келиндерибиз айылдагы турмуштан баш тартып жатышат. Ушул тема тууралуу талкууламакчыбыз. Биз менен болуңуздар. Жыйырма жаштагы Ислам үй бүлөнүн кенжеси. Окуусун аяктаган соң айылдагы ата-энеси менен жашагысы келет. Айылда анын үйү, мал жаны, айдоо жерлери бар. Айылда жашоону каалаган кыздардын кыялындагы жигит. Бирок турмуш куруу максатында таанышкан кыздары Исламдын жалгыз уул экендигин жана элетте жашаарын угаары менен баш тарткан учурларда кездешкен. Анда эмесе Исламды тоса алалы? Саңгыбыз, студиядан ордабыз. Саламатсызбы, Ислам? Саламатчылык. Сиз көпкө издеген кызды таптыңыз. Эмнеге мынча көпкө издедиңиз? Себеби дегенде, эми ал бир күндүк же болбосо бир жылдык жашай турган инсан эмес да. Ал же болбосо мындайча айтканда машина эмес, унаа эмес дегенде, ал менен төлүк жашайсың деген сөз да булчу. Ошондуктан чындыгында аябай эле оор болду. Оор болду деп атасыз буга чейин төгөйүңүздү тапканга. Эмне себептен балким кыздар, көңүлүңүз топ келген кыздар айылда жашоону ушул шартта айтканда эле баш тартып атыштыбы? Андайлар да болуп атты. Чындыгында баягы көптөр азыр шартка да карап калышат экен да. Баягы айылда шарт болсо дагы жок, мен айылга каалабайм барышты депчи. Көптөр баягы айыл кайсыл жакта жашайсың, же болбосо кайсыл жакка күйөөгө дейсиң десе, айылга десе, ошодон арданышкандар да болот экен да, мисалы үчүнчү. Ошондойлор да болуп атты да. Сиз жалгыз уулсуз, ата-энеңиз менен жашашыңыз керек. Муну айтканда кандай кабыл алышчу эле кыздар? Эми ар кимдин ою ар түрдүү экен да. Бирөөлөр жакшы кабыл алып атты, аябай жакшы экенсиң, ата-энеңе мээримдүү, ооба туура кылып атасың деп. Көптөр айтып атты, жок, анда баягы мен ал айылга бара албайт элем, тем более ата-энең менен жашасаң анда жок дешип аткандар да болуп атты да. Анан ошондуктан аябай эле оор болду да. Эми айтып атпаймынбы, баягы бир 2 жылдын жүзү болду депчи. Себеби дегенде окууну бүтүп аткан убакта эле ойлонуп баштайт экенсиң да, баягы жашың келе баштады, тем более сенин ата-энеңин жашта бир топко баратат. Анан ушул эрежеге жеткирген бизди ушул багып, бул жака окууга жөнөтүп, бизди ушундай мээрим, башкача бир мээримин төгүп чоңойткан ата-энебизди карабай таштап кетип калыш биз үчүн аябай чоң күнөө да. Демек, кыздар сиздин өзүңүзгө эмес, каяктык экениңизге, каякта жашарыңызга көбүрөөк маани беришчү турбайбы? Туура. Ошондой болуп атты да. Азыр көбүн карасаңыздар, сыртка келбетке деле көп эми карашат деңиздерчи, бирок менин оюмча андай болбой калыптыр да. Акчасы барбы? Хотчу баягы чоң улгайып калган 18 жаштагы кыз, жада калса 50 жаштагы кишилер менен дагы жүрүп аткандар болуптур да. Айылдык акчасы көп жигит болсочу? Андайларды буңузга жооп бере албайт. Кыз десе эле ойлойт, чужой алып келип алып аны иш кылдырыш керек, аял алып аны только кир жуудуруп, тамагын кылдырып, андай эмес. Чындыгында мен баягы кыздардын арасына чоңойгонум үчүн кыздарды жакшы билем да. Себеби алар бүт эле эжелерим күйөөгө тийишти, тийип кетишти, алардын жашоонун көрүп аттым. Анан алар көргөн нерсени менин келинчегим көрбөсүн деп, аларга аябай шарт түзгөнгө азыртадан умтулуп атам да. Айылга деле коркпой үрпөй эле бара берсеңер болот деп айтып турбайсыздар, э? Сүйлөшкөн кызыңыз бар, аны кантип макул кылдыңыз? Ал менен башында сүйлөшүп жүрдүк, бир топ бир 4 айдын ичинде сүйлөшүп жүрдүк. Анан убагы келгенде айттым ал нерсени. Айтканда ал каршылыксыз эле макул болду да. Себеби дегенде ал деле ошол мен жердешим, бирок бир эле райондомуз, бирок башка жеринен да. Ал деле айылдан эле кыз, айылда эле чоңойгон. Шаарда калам, карьерамды түзүшүм керек деп айтпайбы? Мен ал жактан айылдан жумуш таап бере алам да. Ага кудуретим жетет. Мисалы ушул жерге кененирээк токтоло кетсеңиз, анткени биз айылда жумуш жок, жумушсуздук аябай, айлык акы төмөн деп атпайсыз. Ушул сөзүңүзгө кененирээк токтоло кетсеңиз. Азыр ойлошот эми айылга барса эле жумуш жок депчи. Андай эмес чындыгында. Ал келинчегим деп коеюн. Болочокто келинчегим өзү фармацевт жагында окуйт. Анан ага бир кандайдыр бир фармацевт бир дарыкана ачып бергенге деле кудуретим жетет. Себеби дегенде биздики айыл десе эле бирок эле чет жактагы айыл эмес. Кичине өнүгүп, уже баягы
10 киши 10 түтүн жылуусу 20 түтүн эле жашаган жер эмес. Ал жакта 1000ден ашык түтүн жашай турган кишилер бар. Ал жакта дарыканалар деле бар. Бирок ага жакшы бир шарттагы дарыкана ачып берейин деген да ойлорум бар да. Биз шаарды аралай, кыздарыбыздан да, жигиттерибизден дагы айылдык турмушка, элеттин жашоо шартына барып жашоого макулсузбу деген суроону салып көрдүк. Жооптору кандай болду? Жыйынтыгына чогуу күбө бололу. Азыр көп эле мисалы шаарга турмушка чыкканды каалашат да. Себеби айылды көп эле каалашпайт. Эмнеге дегенде шаарда жашаган жакшы. Шаардагы мен айылга чыдабайт болуш керек. Билбейм, ойлонуп көрүш керек да аны. Шарты жок. Көлдө бүт шарттар бар деп койбоймунбу? Башка жактарды билбейм. Нусусу жок, мустаксуу жок деп эле. Айылга турмушка чыксам деле, шаарга турмушка чыксам деле жашап кете алам. Айылда основной балдар ыймандуу келет, айылдын балдары. Биз деле айылдан болобуз ошо. Деле бара берсин негизи, айылда жакшы эле кабыл алабыз деп ойлойм. Бешке чыккан чакта, ой мен тияктан белый бэха тепкен бир красавчик шаарда бир бала менен сүйлөшөм, там тудум дейт, анан 25тен кийин. Натуре психологияда, бир ат чабан бала болсо деп баары бир деген да, ошол эле тема болуп калат да. Айылга барып, айылдын жумушун кылгандан коркушум мүмкүн. Анан айылда элдердин эмесиненчи, каада салтынан коркушум мүмкүн. Бирок любой жака көнүп кетсе болот да. Окуум кесүүм боюнча банкта иштеймин да. Анан бүткөндөн кийин мен айылга барсам, ал жакта жумуш орун жок да. Ошого байланыштуу мен шаарга кайра келгим келет да. Айылдан келип алып эле 1-2 айдан кийин эле мындай шаардык болуп өзүн мындай эметөргөн болбойт да. Алар деле айылдан келген да. Туурабы? Сразу эле мындай келе калып мен городскоймун, мен я городская деген болбойт го дейм да. Андай тура эмес, терс көз карашта деп ойлойм. Шаарда бардык шарттар, жумуштардын бардыгы бул жакта болгондуктан мен ойымча бияк ыңгайлуураак. Айылда үйүң кичинекей эле беремеңке болсо анда шаарга деп баштайт да, ойым ушундай да. Эсил мындай апаң болуп калса анда аны неметиш керек, багыш керек деп ошондон качышат да. Күндө эле ушинтип жүрө беремби дегенсипчи. Көңүлүмө жаккан кыз болсо, ал үчүн шаарда болсо шаарда деле жашай берем. Айылда болсо айылда деле жашай берем. Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Бүгүн бизде конокто Аклай. Ал өзү айылда чоңоюп өскөн, бирок шаарда калып жашаган. Аклай быйыл жогорку окуу жайда аяктайт. Ал болочоктогу дизайнер. Сүйлөшкөн жигити колун сурап, айылда жашап калууну сунуштаган. Аклайдын айтымында өзү бир кездери айылдан келгенине карабастан, азырынча элетке барып жашоого макулдугун бербей турган чагы. Анткени айылда карьералык өсүшүнө шарт жок деген ойдо. Биз Аклайды студиябызга конокко чакырдык. Аклай, салам Аклай. Айтсаңыз, эмнеге өзүңүз төрөлүп өскөнсүз, ата-энеңиз да ошол жакта жашайт. Анан эмнеге баргыңыз келбейт ал жака? Мен мисалы ордунда башка кыз болсо, ал деле ушул нерсени айтмак да. Анткени окууну бүттүң, шаарга бардың, то есть айылга бардың, кайрачы, айылга барып, ошол жерден иштеп, жаңы мугалим болдуң дейли. Айыл жергесинде эң чоң эле жумуш бул мектептин директору, же болбосо айыл өкмөттүн бир башкаруучусу да. Негизи жашоодо андан да көп бийик нерселер бар да. Ошол нерсеге жетпеш үчүн бул шаарда шарттар бар. Ошол шарттарды колдоно билиш керек деп ойлойм. Ушул жерден сиздин сөзүңүзгө аралжы. Медалдын экинчи тарабы бар дегендей, сиз бир тарабын айттыңыз, бирок экинчи тарабы биздин кыздарыбыз азыркы айылдагы оор турмуш жумуштардан, турмуш тиричиликтен качып эле жеңил шарттарга качып, шаарда калып кеткенге аракет кылып атышкан жокпу? Шаардык кыздар деп городская деп атышпайбы? Ал кыздар ойлошот, андай кыздар жөн эле жатат деп ойлошу мүмкүн элдерчи. Эмнеге шаарда деле үшүп турасың, тамак жасайсың, ошол эле нерселерди кылып атпайсыңбы? Болгону айылда эмне бар? Айылда уйсайсың, тезектерди жыйнашың мүмкүн, ушул сыяктуу жумуштарда. Көпчүлүк кыздар айта берет да, сыртынан айтышы мүмкүн да. Ооба, мен эгер сүйсөм, айылга турмушка чыксам кете берем.
же болбосо айылда деле калып жашай берсе болот да дегенчи. Бирок ар бир кыздын тээ түпкүрүндө жатат да, баары бирчи. Мен ыңгайлуу жашашым керек, мен жакшы шартта жашашым керек, жана мен дагы өзүмдүн карьерамды ойлошум керек деген. Өсүү үчүн кыскада бир шарттар керек да. Ал шарт бул шаарда деп ойлойм да. Ошол эле цехиңизде, шаардан ача турган цехиңизде айылга барып барсаңыз эмне болот? Айылда заодно сиз деген башка жаштарга жумуш менен камсыздырмаксыз. Ошол айылдан сиз карьераңызды түзсөңүз, мүмкүн башка жаштарга сиз үлгү болмоксуз белеңиз дейм да. Рахмат. Болгон сайын болсун деген бул мен үчүн жакшы нерсе да. Болгон сайын болсун деген жакшы нерсе. Анан цех ачамбы же башкасын кыламбы? Ошол эмен нерсени мен шаардан кылгым келет. Ал жигитим чынында башында мынтип айткан магачы, шаарда калабыз деген жигит болчу да башында. Ошондо экөөбүз 2 жылдан бери сүйлөшүп келатканбыз. Анан ортодон ушундай болду, ал айылга калыш керек болуп калды да. Ал бала ошондой болуп калды. Анан ал өткөндө келип мага ушундай сунушту айтты. Мен башында башкача пландап, башкача өзүңдү кое аласың го, пландарын түзүп аласың го. Ошентип түзүп алган болчумун да. Эми мен алардан баш тартышка эч кандай эме болгон жокмун да, баш тарта албай койдум да айткандачы. Бүгүн студияга бир гана жаштарды эмес, улуу мундун өкүлдөрүн да чакырганбыз. Студиябыздын коногу апабыз Гүлжан апа. Силердин кезиңерде деле ушундай көрүнүш, жаштардын тили менен айтканда, тенденция бар беле же бул акыркы убактарда гана пайда болдубу? Биз эми советтик доордо биз дагы максатыбыз мындай болгон да, окууну бүтөбүз, анан кызым айткандай карьераны жетебиз деген ойлор болгон. Азыр мен жаштарга мындай өзгөрүлгөнүн көп байкайм. Себеби деген булар көбүнчө деген ушу материалдык жакка көбүрөөк көңүл бурат. Жашаганды жакшы, мындай жашоо шарттары жакшы болгонду каалашат дагы. Анан айылга барса эле тиги жашай албай калам деген ойго кетишет да. Биз өзүбүз кыргыз эли болгондон кийин өзүбүздүн деген салтыбызды унутпашыбыз керек. Карьераны көздөгөн көп жарандарды билебиз, бирок эң аянда алар кийинки келечегин ойлобойт, карганда жалгыз калышат, туурабы? Акылайдын келечегин кандай көрүп атасыз? Эми Акылайдын деген тилеги жакшы экен. Биринчи өзүбүздүн аялдык парызыбызды аткарышыбыз керек. Айылдагы келиндерге болгон шарт менен шаардык келиндерге болгон шарттын айырмасы барбы? Ошон үчүн балким шаарда калышкысы келип атат. Айылда деле көп келиндерди көрүп жүрөм, бүт шарты менен жапжакшынакай. Биякта шаарда деле жашаган келгенде көп эле жана жаңы жерлерде иштеп атышат да, жашап жана батирлерде туруп атышат. Алардын деле шарты сонун деп айта албайм. Жаңы үйлөнгөндөр. Себеби дегенчи, бул үй бүлө курулуш бул өзүнчө бир мамлекеттин бир бөлүгү да. Сүйүү болуш керек. Сүйүү болгондон кийин турмуштун ак карасы болот. Сөз түрдө агына деген көп кетпеш керек, карасына чөгүп кетпеш керек. Экөө бирдиктүү бир кашык алса да чогуу алса, ошо бирине бири аябай сүйүп дегендей. Анан эң негизгиси дагы бир нерсе айткым келет, эркек улук. Эркекти сыйлай билсе, ал эркек үйдү башкара билсе, анда ошол үй бүлө ырыс алды ынтымак болот. Аял дагы өз милдетин аткарыш керек, балдарын тарбиялаш керек. Мына мен мугалим болуп иштеп жүрүп деген көптөгөн балдарды көрдүм. Себеби деген карьера деп жүрүп үйдөгү балдарын карабай калат аялдар. Ошон үчүн негизи максат коюш керек. Ошол максатка жараша үй бүлөнү да алып кетиш керек, карьераны да алып кетиш керек, күйөөнү да сыйлаш керек, бардыгына жетишсе болот. Каректе Евразия азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Каректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз. Бул жерде биз программанын баштан бери жаштарыбыз айылдын турмушунан баш тартып шаарга агылып атат деп айтып атканыбыз менен, тескерисинче каармандарыбыздын арасында айылдагы элеттин турмушунда даңазалап келаткан Улан олтурат. Саламатсызбы? Улан айыл менен шаарда жашоо ар башка деген көз карашты жоюу долбоорлорун жетектеген активист. Өткөн жылы долбоорго катышкан шаардык 9 улан менен 9 кыз жайлоого барып айылда жашоону көрүшкөн. Было очень тяжело с мокрыми носками, с мокрой обувью. Было
ну, странно чистить кишки. Вот, потом было странно лежать со всеми 30 людьми в одной юрте. Жайлоодо 10 күн жашаган жаштар адегенде көнө албай жүдөшкөнү менен кийин айылда жашоого боло турганына ынанышкан. Да, ладно, я готова выходить замуж за Илского. Улан өзү шаарда иштегенине карабастан, келечекте жубайы менен айылда турууну эңсейт. Барыңыз эле айылдан келгенбиз. Айылдан келип алып, жогорку жайлардан университеттер бүтүп алгандан кийин кайра ошол айылга баргыңыз келбей атпайбы? Мындай да, жаңы элеки Ислам менен Акылайдын сөзүн уктук. Бал жерде айтканда экөөнүн тең ою өзү үчүн туура. Эч качан булардын оюна бирөөнү таңуулабашыбыз керек. Анткени экөө тең тандоо укуктуу. Экөө тең жашоосун тандоого адам болуп жаралгандан кийин булар өз жашоосун өзү тандаш керек. Ата-эне дагы, достору дагы, чөйрөсү дагы буларга таасир этпеш керек. Себеп адам өзүнүн жүрөгүндөгү болгон нерсеси, каалоосунда болгон нерсени тандаш керек. Айылдын жакшы жактарын көрсөткөнгө аракет кылганга өтүш керек да. Көп убакытта жанагындай маалыматтарда көп сенсация жаратыш үчүн жаман нерселер көрсөтөт да. Дос айтат, жакшы нерселер көп. Биздин жана долбоорлор жөнүндө билесиздер да, айылдык сүйлөт деген долбоорубуз бар, мурас деген долбоорубуз бар. Биз ошол мурас долбоорубуз менен шаарлык кыздарды вебдуан деп коет, мындай шаарда чоңоюп төрөлүп өскөн жаштарды айылдарда апарып жашатабыз. Алар ошол жерде бозийди өздөрү тигишет, малды өздөрү союшат, шаарлык кыздар өздөрү чаган артышат. Эми баягы өздөрүнүн жашоосунан көрүп, бул баягы кызыктуу да. Анан ал жерде жакшы жерлерди көрсөткөнгө аракет кылабыз. Бул мурас деген долбоорду көрүп келип, анан келгенден кыздардын ою өзгөрүп, мисалы 9 кыз барган. 9 кыз тең азыр келгенден ооз комуп чечет, 9 тең. Бул нерсе жакшы жагын көрсөтсөң, тарталсаң, бул нерсе ар бир нерсени өзүнүң ынандырсаң болот. Жаман жагын көрсөттүңөр беле? Жаман жагы дегенде кандай? Жаман деле нерсе жок. Адам бардык нерсени жашап жеңип кете алат да. Оор жагын, мисалы, эртең менен туруп уйсаганды, тезектергенди, от жакканды, мисалы, ошону оор деп элестетишет да. Айылда функционалдуу адамдын жумуштары бөлүнүп калган. Эркек эшиктеги оор оокат менен алектенет, аял үйдөгү жумуш менен. Бул жерде эч кандай гармонияда оокат кылышат да, талаш жок. Шаарда кандай? Шаарда айтып аткан нерселер экөө тең бир компьютердин астында отурат, кечинде келет, экөө тең эле бирдей чарчап келет, бирок аялга көбүрөөк басым жасоого көбүрөөк да. Жумуш кыл, чай даярдат, тигинт минт деген нерселер басымдуу болуп кетет да. Бул жерде феминизм, теңчилдик керегирээк да, тең адамдардын укуктуулугу керегирээк. Сиз өзүңүз айылда жашайсыз азыр? Шаарга жумуштарыңыз менен жумасына бир рет, 2 жумада бир келип турасыз, Ооба. Айылдагы, ачыгын айтканда, айылдагы турмуш, жашоо шарт кандай болуп атат? Эми жашоо шарт албетте азыркы убакта укмуш жакшы деп макташтан алышпыз. Өзүбүз жакшы шарттар түзө албай атабыз да. Кыздар барбайт деген нерседе баягыда дагы блогдор жазган элем. Ошол биз өзүбүз айылдык жигиттер жакшы шарттар түзүп бере албагандыгыбыздан келип чыгып атат да. Шарт түзүп берүү керек да. Анан экинчиден нерсе, айтып атпайбы, ишкерчиликти бизнести айылда кылыш керек дейт да. Кечирип койгула, мен айтат элем, айылда товарыңды ала турган же болбосо ошол рынокко спрос боло турган жерге бизнес куруш керек да. Пайда таппай эле кур патриот менен бир нерсе кылыш туура эмес. Менин деле патриоттуулугум бир жумага жетиши мүмкүн. Менин деле патриоттуулугум бир айга жетиши мүмкүн. Бирок эртең мен үй бүлөмдү багышым керек. Эмне үчүн айылдар жоголуп баратат деген суроодо айылдар шаар тибине кошулуп атат. Шаар тибиндеги айылдар, бизде шаарчадан 6 эле шаарча бар, билесиңер Бишкекте. 6 санынан жаңылышым мүмкүн, бирок шаарча аз бизде. Ошол бизде ошол нерсеге өтүшүбүз керек. Аны үчүн билимдүү, дүйнө таанымы кенен, ою терең жаштар айылдарда барып жаңы ишканалар куруш керек. Мейжи айтып атат, мамлекет куруп бериш керек деген. Кечирип койгула, мамлекет эмес, адам өзү пайда кылыш керек. Себеп дегенде өзү жараткан нерсени баалайт, барктайт, ошо менен жашайт. Бир нерсени, даяр нерсени берсең, адам эч качан баалабайт, ушул же кала беребиз. Ошон үчүн жаштар бул жерге адам болуп жаралгандан кийин, бул дүйнөгө келгенден кийин дайым өнүгүүнүн үстүндө болушубуз керек. Адам өзүн өзү издейт, өзүн өзүн дайым табат. Ошон үчүн шаарда келип аткан бул жерде окууга, билимге, өзүн өзү табууга чоң шарттар, мейкиндик бар да. Айылдарда андай нерсе аз. Ошон үчүн биз жерде биз айылда калыш керек деп таңуулабашыбыз керек дагы. Бул жерде кайрасынан биз жаштар билим алып, дүйнөнү Европада, башка Түркия өлкөлөрүнүн, түрк элдеринин өлкөлөрүндө же болбосо Орусияда окуп келип, ошол өзүнүн алган билимин айылдарга инвестиция кылып өнүгүп шаарчалар кылса өнүгөбүз да. Ошон үчүн жаштар ушундай багытта биз шаарча кылабыз аракет кылыш керек. Кеп айылга келин болуп жашап калабыз же болбосо ата-энени багып калабыз деген нерсе менен ой жүгүртүүнү чектеп Сиз айтып атпайсызбы азыр, биз жигиттер, кыздар айылга турмушка чыгышы үчүн биз жакшы шарт түзүп беришибиз керек депчи. Ошол шартка экөө үйлөнүп, айылда эле жашап, жөнөкөй эле шартта ошондой жакшы шартка жетүүсү мүмкүн эмеспи? Бул жерде Албетте мүмкүн. Бул жерде айтып аткан нерсе жаратылышынын өзүнүн эмеси бар, гармония деп коет эмеспи? Мындай гармония, теңчилик, жана иньян деп айтып кетпедимби? Кыска жана айткан элем, иньян да. Бул жерде бакыт эркек болсо мага эле керек эмес.
бакыт ошол аялга да керек, кызга да керек. Ошол балдарыма да бакыт керек да. Ошол бакытты түзүүчү биз болушубуз керек. Ошону эки адамдын чечип, келишип, эмнеге баратат, кайда баратат, жашоо деген кандай болот, эмне болот деген ошону билишибиз керек да. Ошого жараша кабыл алышыбыз керек. Биз проектиде жана экинчи проект айылдык сүйлөт деген долбоорду биз эмнени алып чыгып атабыз? Айылда билесиздер, айылда жатып алып эле бала бакчаны Кыргызстандын эң мыкты бала бакча айландырып койгон эжелерибиз бар, агаларыбыз бар, мыкты мектеп директору болгон адамдар бар. Ошол эле убакытта айылда жатып алып дүйнөнү кыдырып келип миллионер болгон адамдар бар. Азаттыктан дайыма окусаңар болот, биз маалыматтарды ошол бизден алып партнер болуп чыгарып турушат. Бул жерде айылда жашап дүйнөнү көрүп келип, бирок ошол эле убакытта айылдын потенциалын пайдалануу менен, айылдын мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу менен дүйнөгө чыгып, укмуштуудай шарттар түзүп алып жашап аткан адамдар бар. Сиз ошол айылдагы жашоонун шартын жакшы экенин, ылайыктуу экенин көрсөткөн мурас долбоорун иштеп чыккансыз. Анын негизинде 18 уулан кыз барып, жакындан таанышып келишкен. Ошол жаштардын арасынан Бактыгүл аттуу кыз бизде бүгүн студияда конокто. Анда тосо алалы. Саламатсызбы, Бактыгүл? Кош келдиңиз. Сиз Улан Үсөйүн жетектеген мурас долбоору боюнча айылдарга барып жакындан көрүп келгенсиз, жашоо шартын. Ага чейин сиз айылда жашоо жакчу эмес, э? Ооба, ага чейин эми айылдагы жашоо жөнүндө билчү эмесмин. Бул мындай билинбеген токойдой болчу да мен үчүн. Бирок андан кийин көргөндөн кийин, ичинен көргөндөн кийин билет экенсиң. Аякта деле ошондой эле адамдар жашайт, ошондой эле жер, бирок суусу дамдуураак, таза аба, адамдар кичине жакшы, шаардан дагы жакшыраак болот экен кээ бирлери. Айылда канча убакыт жашап келдиңиз? Ошол 10 күн, эки жолу бардык, 10 күндөн. Шаардан келген татынакай кызга сөз айтып, артынан ышкырган жигиттер болуп атса керек айылда? Болгон, бирок мен ойлочумун да мурун мындай кыздар айылда жаман жашайт, аларды көп жумуш кылдырат, алар өзүнүн ойлогон оюн айта албайт деп. Бирок көргөндөн кийин мындай аякта да бактылуу аялдар бар экен. Сизге ушул жерден суроо улап кетейин. Ошондой жигиттердин бириси менен кол кармашып, түбөлүккө айылда жашап кеткенге макул болчу дейсизби? Айылда жашоону көрүп келгенден кийин. Эми ал феминист болсо, сиздин укугуңузду коргосо? Ооба, айылда дең аял баарын кылат, ага абдан көп жумуш берилет, эркек башчы. Бирок мен үчүн андай жашоо болбойт. Алардын ичинен мындай тең укуктуу болобуз, чогуу баарын кылабыз, биз теңбиз деген эркек болсо, айылда болобу, каякта болот, мага баары бир. Бул акылайды деле жаңылып аткан адам катары кабылдашыбыз керек. Анткени себеби биз ошол эле иш мигранттардын арасында сурамжылоо жүргүзгөндө көп иш мигрант балдар айтышат да, мен ушу Москвага келгенче, ушу Россияга келгенче билбептирмин. Көрсө мен айылдан деле ушундай иш кылсам болмок экен. Мен сөзсүз түрдө айылга кетем дагы, айылга барам дагы, анан айылга барып ошун бир саан уйларды аламын, кредит аламын, анан өзүмдүн ишимди баштайм деп. Айылдык жаштардын шаарга умтулуусу эмне себеп, кандай факторлор таасир берип атат? Айылга жаштардын баргысы келбей аткан бул ички факторлорго көбүн эсе да байланыштырсак болот. Себеп дегенде экономика базалык постулат катары бул жерде эң биринчи орунга чыгып кетип жатат. Демек шартта, шарттар жашоо шартын жакшы оңдосо, жакшынакай болсо, аялдын жаратылышы, аялдын философиясы очогу отто деп коебуз го. Кыргыздарда башка маданияттарда да ушундай. Эгерде ошол айылдан келген кыздар шаарда калабыз деген ойдо болсо, мисалы да, ал бала деле мисалы может аны таңдай коюшу мүмкүн. Шаардын жашоосунан качып келген кызды мен да жаман көрөм.
Анткени ошол шаардын айылдын жашоосунан уйсагандан качса, ал шаарга келип деле күйөөсүнүн нас кизин жыргатып жуубайт алчы. Анткени мен өзүм шаарда жашайм, шаарда төрөлгөм. Азыр өзүм сүйлөшкөн кызым айылдан келген, анын жанында отурат да, мындайча айтканда. Эгерде ушул шаарга келип шаардын жашоосу көнүп сиздерге жагып атса, мен сиздерди анда Дубайга алып барсам, сиздер мени чыттап Дубайда деле калып калышыңар мүмкүн да. Ал жумуштан же качкандан эчтекеден болбойт. Ал өзүңөрдүн эркиңерден адамдын өзүнөн болот. Мен бул жерден Ислам байкени жана Акыл эженин оюн экөөнү тең бөлүп карайм. Биз эмне үчүн шаарга эле үгүттөп же шаарда токтолуп калбастан, биз да айыл жергесин бизде өстүрсөк болот. Ошол эле айыл жергесине асфальт киргизсек болот. Ошол эле айыл жергесине өндүрсөк болот да. Анын үчүн эмне керек? Анын үчүн лидер, жаштар керек. Адам баласы өсүш керек, билим алыш керек. Шаарга келсин, бирок ошол эле маалда айылды да унутпасын да. Менин оюм ушундай эле. Бизде бир мындай жакшы сөз бар да, алган эри жарашса кара катнак болот, аял жакшы, эр жакшы дегенчи. Эгерде мисалы сүйүү болуп, күйөөң өзүңө жарашып турган болсо, оюңар бир жерден төп келе турган болсо, ийгиликке жетүү үчүн сен айылда болосуңбу, шаарда болосуңбу, эч кандай тоскоолдук жок деп айта алам да мен. Бүгүнкү биздин программабыздын жүрүшүндө жаштардын айылдан шаарга эмнеден умтулуп жана аларды келечекте эмне күтүп тургандыгы жөнүндө сөз кылдык. Азаттык плюстун ушул жана башка берүүлөрүн azattik.org сайтынан көрсөңүздөр болот. Эгерде жогорудагы берүүгө өз ой пикирлериңизди калтырууну кааласаңыз, экранда көрүп жаткан WhatsApp номерибизге пикир жөнөтсөңүз болот. Эмки жумада көрүшкөнчө аман болуңуздар.